Урматтуу коллегалар, депутаттар, урматтуу депутаттар, байландырыңыз. Ош жылуулук маселеси. Өзүңүздөрдүн колуңуздарда турат маалымат боюнча, өзүңүздөргө маалым болгондой, Ош шаарынан, 7 округтан депутат болуп келген үчүн, ошо жеринен маалыматты жакшы билген үчүн мага кайрылып атышат. Бул жерде маселе мындай болуп атат да, урматтуу депутаттар. Жылуулук камсыздоо ишканасы тегеле бул Кыргызстан боюнча жылуулук менен иштеген ишканалардын баары субсидия менен элдерге жөлөк пул берилет. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө президентибиздин акыркы указы менен чыкканда ошол 28-жылга чейин элдерге субсидия берилсин, 28-жылдан кийин бул себестоимостко өзүнүн аркына өтсүн деген ушу указ чыккан. Ошонун негизинде өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз турак жай Комсоюз деген ишкана болгон. Ал жоюлуп, ар бир областтардын өз-өзүнө берген. Ошонун ичинде эле ушул жылуулук теплоснабжение же болбосо жылуулук камсыздоо ишканасы ушул Кыргыз турак жай Комсоюзунда болгон урамында. Бирок 2011-жылы пилотный кылып муну Ош шаарына бөлүп берген да. Ошодон бери субсидияны баягы республикалык бюджеттен каржылап келинген. Бирок 2021-жылы 2021-жылга чейин каржыланган, 2022-жылы ошол убактагы кабинет министри Мариповдун убагында бир токтом чыгып, Ош шаарынын өзү жергиликтүү бюджеттен каржылансын деп калынганда, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө Ош шаарынын жергиликтүү бюджети өзүнө чак, ал бүт эле тегелеш Кыргызстан боюнча баарын каржылагандан кийин ошондой каржыланып келген. Бирок ошентсе дагы мен ошол учурда өзүм ушул иште жетекчи болуп турган элем. 2 жыл катары менен эсиңиздерде болсо, мен сиздерге келип ушул жерде тескеме чыгарып кеткенбиз, жылдачы. Ошол нерсени жылда эле келе бербей, ушул сиздерге баягы кат жазып кайрылган экен. Буларга бүгүнкү күндө электр энергиясына мисалы үчүн туумдар көбөйгөн. Себеби 1 жыл берилбей күтүп, кайра тескеме чыгарып, анын негизинде субсидияны алып, анан электр энергияга төлөп, андан сырткары көмүр отунуна кыскасы тегеле керектүү жерлерине төлөш үчүн ушундай болгон. Бул субсидия эмне? Бул деген баягы тариф 6000 болсо, ошо 6000ден 1569 сом бүгүнкү күндө калк төлөсө, андан калган суммасын ошол мамлекет жөлөк пул катары жарандарга төлөп берет. Ошол нерсе ай сайын чыкканда эсептеп, мына бүгүнкү күндө Ош шаарында 2 ишкана бар, жылуулук менен камсыздаган. Бирөө ТЭС, буга чейин энергетика министринин астында болгон, бүгүнкү күндө Ош шаарына өткөрүп атат. Мына жаңы жылдан баштап аны дагы бүгүнкү күндө республика бюджеттен каржылап, субсидиясын каржылап атат. Эми мен айтайын дегеним, ушул түштүк борборунун түштүктүн борбору болгон Ош шаарында мына теплоснабжение бул өгөй баладай эле болуп келип атат да, жылда суранып, тескеме чыгарып, ушуну мен ойлойм, ушул президентибиздин указына эле ылайыкташтырып, дагы ал жерде бир кичине өзгөртүүлөр бар экен. Ушул жерде бүгүнкү күндө баарыңыздар менен чечим кабыл алып туруп тапшырма берсек, 2028-ге чейин ушул республикалык бюджеттен эле баары каржыланса. Себеби бүгүнкү күндө алар айтып атат, Ош шаары мындай процентин берсин, жартылай каржыласын, калганын биз каржылайбыз деген. Себеби Ош шаарынын өзүнкү бүгүнкү күндө каржылай турган бюджети башка дагы өзүнүн толтура иштери андан сырткары толтура да. Себеби бул субсидия боюнча биз өзүңүздөргө маалым болгондой, быйылкы жылга мен билгенден 4 миллиард бөлүнүп атат. Ошонун ичинден эле, мисалы үчүн ай сайын ушул тескемени азыр биз тапшырма берсек чыкса, ушуларга келсе, мыйзам чегинде каралат. Анан жогоруда бир мындай түшүнбөстүктөр болуп жүрөт, көп жазылып калып атат деп. Себеби Кыргызстан боюнча бул тарифти бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменти бекитип берет. Аны өзү бекитпейт. Же болбосо депутаттар же жогорку кеңеш бекитпейт. Ошолор мисалы үчүн Ош шаарыныкын өзүнчө бекитет, Бишкектикин өзүнчө
Кара суунукун өзүнчө себеби ар бири көмүрдү алат, кимиси кандай алат, кандай калорияда алат, анан кийин канча узактыкта чалат, КПДсына карайт, ушуга карап анализ чыгарып, ар бир мекеме өзү келип жылда күз, кыш, мисалы үчүн быйылкы 24-25тикин ошол 24-төн ошо күз мезгили башталганга чейин бекитип алышат дагы 25тен мына бул жаз айы бүткүчө ошол тариф менен иштешет. Кайра дагы бекитишет. Себеби жылда тариф өзгөрүп турат. Себеби электр энергия көтөрүлөт, же болбосо көмүрлөрдүн баягы баасы өсөт. Ошонун негизинде бул тариф бекитилет. Тарифтин мисалы үчүн 7000 бекитилеби, 9000 бекитилеби, 5000 бекитилеби, аны бул ушул комплекс баягы энергия департамент бекитип берет. Департамент бекиткен 1569 сомду калк төлөйт. 80 квадратка чейин алар төлөйт. Калганын мамлекет тарифти ошол жанагы субсидия деп биз жөлөк пул айтабыз, ошону төлөп бериш керек. Ушул бүгүнкү күндө айда чыгып, мына бүгүнкү күндө туумдардын болгону, көмүрдөн бүгүнкү күндө көйгөй, ошоларында ушу көйгөй болуп атат. Урматтуу коллегалар, ошон үчүн ушул баарыңыздарга мындай кайрылып, кат жазып, ушу сунуш берип атабыз. Мен ойлойм баарыңыздар эгер мындай түшүнбөгөн сурооңуздар бери ушул жерден сурасаңыздар болот. Бүгүнкү күндө энергетика министрлигинен келип отурат, финанс министрлигинен келип отурат, ошол эле ишкананын жетекчиликтери, ошонун вице-мэри келип отурат да. Мен ойлойм алар бүт баарына жооп бергенге даяр. Болбосо мен да ушул ишканада иштеп келгем, 100% жооп бере алам. Ошон үчүн муну кайдыгер карабастан мындай чечип коюш керек да. Жылда эле келип алып, футбол тетип, ого тээп, кайра убакытты өткөрүп, анан пения жазып коюп, мамлекет кантип өзүнө пенияны коюп, кайра өзүнө төлөш керек. Бул болбогон нерсе да. Ошон үчүн убагында болсо, электр энергия убагында мисалы үчүн ай сайын берсе, бүт баарын берсе, анда маселе чечилет.